Давайте, я вот. Ну, а дальше мы сами. Казак элинин классиги Абай Кунанбаевдин адабий мурасын жайылтуу максатында ачылып жаткан бул борбордун негизги милдети кыргыз жана казак элдеринин ортосундагы маданий байланыштарды жана достукту чыңдоо, эки өлкөнүн илимий, маданий жана башка уюмдар менен өз ара пайдалуу жана натыйжалуу байланыштарды бекемдеп кеңейтүү болуп саналат. Муну менен бирге бул жерде ар кандай сынактар, фестивалдар, конференциялар, көргөзмөлөр сыяктуу иш-чараларда өткөрүлүп турат. КМШ өлкөлөрүнүн ичинен эң биринчилерден болуп казак маданий борбору ачылып атат. Абай атындагы кыргыз казак маданий борбору деп аталат. Анан эми бул жерде жалаң эле казак адабиятына, маданиятына байланыштуу адабияттар же материалдар болбостон, албетте ошо кыргыз казак маданиятын, адабиятын чыңдоого көп салым кошкон кыргыздын окумуштууларынын, кыргыздын акын жазуучуларынын да котормолорунан дагы көптөгөн баягы китептер да коюлмак. Улуу инсанга арналган борбор акыркы заманбап үлгүдө жасалгаланды. 420 чарчы метр аянтты түзгөн руханий жай Абай Кунанбаевга арналган мыкты эмгектер менен толукталды. Алыклы Усманов атындагы улуттук китепканада жаңы ачылган Абай Кунанбаев атындагы кыргыз казак маданий борборундагы мына ушул китептерден каалоочулар келип, казактардын тарыхы, маданияты, философиясы жана көркөм адабияты боюнча кене маалымат алып таанышса болот. Абай акындын өмүрү, чыгармачылыгына арналган бул борбордун ачылышына Казакстандын элчилигинин, Кыргызстан казактары ассоциациясынын, Кыргызстандын маданият, маалымат жана туризм министрлигинин жана улуттук китепкананын тыгыз кызматташуусу себеп болду. Бул эми руханий борбор, эки элдин жүрөгүн бириктире турган, башын бириктире турган, анан бири тааный турган, бири тереңирээк түшүнө турган абдан бир маанилүү долбоор. Ошол эле мезгилде Абай Кунанбаев атабыздын эстелиги ачылды. Кыргызстан үчүн Айтматов, Токтогул, Арстанбек кандай болсо, Абай казак эл үчүн ошондой. Ошон үчүн бул өтө бир символикалуу, терең маанилүү иш-чарада гуманитардык, маданий алакалар бекемдеген сайын эки элдин ынтымагы дагы да бекемделет, өз ара түшүнүшү дагы да бекемделет. Дилимиздин баардык бирлигин нагыз айгак белгиси деп айтууга болот муну энди. Осындай енді орталық ашылғанда бұған енді әдейлеп тұрып 500-ден астам кітап Қазақстаннан келіп отыр. Илимдин очогу болгон бул борборду ошондой эле Абай Кунанбай уулунун айкели жана белгилүү сүрөтчү Сапарбай Осмоналиев тарткан портретине да орун берилди. Кыял Шаршеева, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.